35 gün болуптур. Ошо өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал менен бүгүнкү күндө мамлекетибиз жашап жатканы бардыгыңыздарга белгилүү. 16 март күнү эң биринчи ушул коронавирус Кыргызстанда пайда болгонун бардыгыңыздарга маалымат жеткен. Экинчи жана Рустам Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар. Биринчи пунктта, биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коела, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап улусат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алганга кичине жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мүшөк ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мүшөк ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Кийинки сөз Иманалиев Кандыбек Капашевичте. Рахмат, биринчи суроом Кубатбек Алчевич сизге. Өткөндө айттыңыз эле, бир жуманын ичинде бүтүрөбүз, контактка барган 8.000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстандагы качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет. А дүйнөдө согушта качкандар качкын, анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак, экинчи суроом премьер-министр сизге. Биринчи 20 күндөн бери Асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи жана Рустам Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар. Биринчи пунктта, биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коела, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап улусат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алганга кичине жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мүшөк ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мүшөк ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Алдағы тизме боюнча Кандыбек Капашевич. Мындай. Курсагын тойгусаң да жок. Менин өнөр жайынын классификациясы боюнча, ошол жана химия промышленность деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошолда химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмегин сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение эки заводду айтып бериңизчи. Бизден экономиканы баккан 4 тармак: соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул төртөө биринчи майдан баштап иштеш керек. Ушул төртөө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%, курулуш 13-17% и текстиль. Силерге биз эмесин тизмесин баарын берели, кайсы компания кайсы тармакта иштейт, кайсы көрөбүз. Биринчиси эмне болот? 14 миллиард боюнча мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Биз булактарын таптык, ошолорду сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Биз жакында сиздерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бир аз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бир аз күтүп турсаңыздар. Кийинки сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, бир май айынын ичинде сиздерге айтабыз. Экинчиси жанагы кайсы реформадан баштайбыз деп. Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20-жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мынакей көрүп атабыз. Жеңилдиктерди берүү боюнча кандай проблемалар бар.
Кээ бирлер жана мен айтып аткандай бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат, кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүн жөнөкөйлөштүрүш керек. Салыктын кээ бир түрлөрүн балким силер макул болсоңуздар жоюшубуз керек. Жөнөкөй бир 2-3 салыктын түрүн төлөгөн экономика болуш керек бизде. Мына ошонун баарын тең сиздер менен бирге чечебиз деген ойдомун. Жооп берип атат. Кане Капаш, жооп берип коесуз сурооңузга. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 5 февралдан бери келип түшкөн анализдердин бардыгынын саны 51.592 болду. Анын 51.472-сине бүгүнкү күндө анализдин бардыгы чыгарылып бүттү. Сиз айткандай, действительно биз баягы айткан маселени замороженный тургандардын бардыгын бүтүргөнбүз. Азыр күндө келип түшкөн анализдерди күндө чыгарууга жетиштик. 24 сааттын ичинде жаңы табылган контактный лицолордун анализдерин алып, аларды чыгарып, ордуна коюуга мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Бул биринчи маселеңиз боюнча. Экинчиси, сиздин катыңызды алдым. Ал боюнча буга чейин дагы Тышкы иштер министрлиги тиешелүү башка мамлекеттик кызматтар менен кошо иштеп жүргөн. Билесиз, сиз менен бул боюнча биз 1-2 жолу сүйлөшкөнбүз. Европадагы биздин жарандарыбыздын так тизмеси бизде бар, кайрылгандардын. Ал сиздин сунуштуңузду эске алуу менен биз дагы ишти дагы улантабыз. Рахмат. Кошумча маалымат берип койсом болобу? Чет өлкөлөрдөгү биздин студенттерибиздин саны 11.569. Ар кайсы өлкөлөрдө көпчүлүгү Россия Федерациясында бүгүнкү күнү алар окуп атат. 7400, Турциядагы 1859, Польшадагы 60, калган Германиядагы 80. Бардыгы менен биз байланыштабыз. Көйгөйлөргө душар болгон студенттерибизге биз жардам көмөк көрсөтөбүз. Батыш өлкөлөрдөгү Каныбек Апаш биз сиз менен сүйлөшүп, ушул студенттерге биз чыктык. Кечээ эле биздин министрдин орун басары ар бир ушул өлкөлөрдөгү иштеген элчилер менен видеоконференц связьда сүйлөштү. Буюрса жакын арада биз муктаждыкка ээ болгон студенттерибизге жардам беребиз. Эгер керек болсо алып келүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат, саламатсыздарбы? Мухаммедкалый Дүйшекевич, канча медициналык кызматкер ушул ооруга илдет менен ооруп атат бүгүнкү күндө? Саны? Баш аягы 195 болду, анын 105-и айыгып чыкты. 195, ал жерде эми врачтары бар, медициналык кызматкерлер бар, медиктер да. 195, 200, Ким күнөөлүү ушулардын ооруну илдетке кабылганына? Буну алдын алса боло беле? Мүмкүнчүлүк бар беле? Алтынбек Турдубаевич, атайын комиссия иликтеп чыгып предварительный заключениясын беришти. Бул жерде бир жактуу могу киши күнөө же врачтар күнөө деп айтууга болбойт. Себеби мен сизге бир эле пример көрсөтөйүн, айтайын. Бул группа риска. Группа риска дегенде эң бир оорулар менен биринчи врачтар. Ошол жердеги медайымдар больницанын ичинде чогуу контактта болушат. Үйлөрүнө барганда контактта болушат. Андан кийин анализ алганда контактта болушат. Мисалы биздин республикада ошол жалпы ооругандардын медиктердин арасында медиктер ушунда 1% түшсө, ал эми могуреки өлкөлөрдө, мисалы Кытайда 5%, Италияда 10%, Америкада 13%, дагы башкалар болду. Токтотуң, түшүндүм мен. Согушка мынтыгы жок чыгып, же 5 адамга бир мынтык болсо согуша алабы ошолор? Душман кырып койбойбу? Медициналык кызматкерлер, медиктер, экипировкасы жок, респиратор эчтекеси жок, контакт болгондо албетте ооруйт да. Сиз жомокторуңузду айтып атасыз. Буга ким күнөөлүү? Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөөлүү. Почему? Мына айтып берейин. Былтыркы жылы 1 миллиард сомду
астатык калды. Бюджетти сиз аткарган жоксуз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Фомстан бербей койду. Минздравга толук каржы болгон жок. Быйылкы жылы 497 миллион сомду берген жоксуңар өз убагында. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер ушундай ооруга чалдыкты. Бул Минфин бир гана премьер-министрди угат. Премьер-министр сиз ал кишиге эконом кыл дегениңизди мына эртеге отчетуңуз келет. Премьер-министр менен Минфиндин мыйзамды, бюджет мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз, президент кол койгон, ушуну аткарбаганы үчүн жыйынтыгы мына ушул болуп атат. Туура эмес айтып атсам айткыла. Жок, биз бергенбиз. Мына берген эмессиңер. 1 миллиард акча былтыркыдан берген. Быйыл 400 канча. Силер шашылып сырткы карызды төлөгөнгө чуркап атасыңар. Буну дагы Минфинге сиз уруксат бергенсиз. Алтынбек Турдубаевич, эми бул жерде бул оорунун өзүнүн келгенин декабрь айында билдик да. Декабрь айынын аягында. Оорудан эмес, сиз каржысын убактысында бердирип койбойсузбу? Эми угуп турбайсызбы? Угуп турсаңыз, эми мен жооп берейин да. Декабрь айынын аягында уктук. Январда каникулдан кийин бизге келди, бизге маалымат түштү. Кытайда эмне болуп атат. А бул жыл деген декабрда жабылган. Ал жерде экономия болдукпу? Бюджетти кайра кайрап чыктыкпы? Ал башка иште. Биздин жанагы азыр айтып аткан мүчүлүштүктөр болду, жанагындай туура эмес кийимдин жетпеген жери болгондур, бирок анын баарын тастыктап атабыз. Бирок кээ бир учурларда болду, ошол кийген кийимден да жуккан учурлар болду да. Азыр мына экипировкасы жогорку деңгээлде болгондорго врачтар кайсы жерден жугуп калганын билбей атышат. Кээ бир жарандарыбыз кай жерден жугузуп алганын билбей атат. Же абадан келген бечке менен контакт болбой деген маселелер бар. Бул жерде эми мен ойлойм, аны профессионалдар өзлөрү тастыктап, кандай болуп жуккан, кандай болгон баарын айтат, анан элге жарыялайбыз. Мына азыр айтып атпайбы? Биринчи жугузган группалардын баарын текшерип, медициналык жактан өзлөрүнүн заключениясын берип атышат. 10 секунд. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мыйзамды бузуп атпайсызбы? Урматтуу коллегалар, өкмөттүн отчету келгенде мынау маселе менен биз өкмөткө баа беришибиз керек. Былтыркы жылдан 1 миллиард сом, быйылкы жылдан 500 миллион. Кийинки сөз Шакаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Мына дефицит 500 миллион долларга барат деп атабыз. Ички дүң продукция 4%-га төмөндөшү күтүлүүдө. 5 деп атабыз азыр. 500 миллион. 5,3%-га төмөндөшү. 5,3. Мына өзүңүз айтып атасыз. Биз азыр парламенттагы, өкмөттөгү убактыбызды көбүрөөк мына текке кетирип атабыз да. Мисалы ушул учурда азыр мына кошуна Өзбекстанда антикризистик фонд түзүлдү. Казакстан налогтон 3 жылга жеңилдетүүлөрдү берип атат. Сиз азыр антикризистик программаны алып келгениңизде ушул жерде орто жана жаккан бизнести эмне кылабыз, элди кантип багабыз, ошол сыяктуу чоң бир масштабдуу маселелерди талкуулашыбыз керек эле да. Ошону бир эртелесеңиз. Анткени мына уже май келип атат. Карантин алынышына азыраак убакыт калды деп атабыз. Убакыттан көбүрөөк күтүп атабыз. Ошол эле мына Арменияда 2 жылга процентсиз кредит берип атат. 3-чү жылдан баштап 12%-дан төлөп баштайсың деп атат. Ушундай бир кошуна өлкөлөрдүн, союздаш өлкөлөрдүн мисалын алып туруп бир жакшы нерсе сунушташыбыз керек деп ойлойм. Ошону мүмкүн болсо ошо 6-майда алып келсеңер жакшы болот эле. Анткени 11-майда көп ишканалар ачылганын атат. Азыр орто жана чаккан бизнес канча пайыздан алабыз, жеңилдиги канча болот, эч нерсе пландай албай калышты да. Ошону элге эртерээк айтканыбыз менимче туура болот. Ошол эле бюджетти кыскартууда мисалы мамлекеттик ишканалар, мисалы Кыргыз туризм сыяктуу 50 миллиондук бюджети бар ишканалар. Өкмөттө жалпы мына Кыргызстанда 6000 деп атабыз. Жана кызматтык машинелер мисалы эмнелерди кыскартабыз, эмнени бюджеттен экономдойбуз, ошол сыяктуу маселелерди чогуу чаран талкуулашыбыз керек деп ойлойм. Экинчиден кадр саясаты боюнча мына Таласта болгону 10 000 доллар бөлүнүп тур, 700 000 сом. Аны таратып бүтө электе ГКМБ барып бүгүн мерди кымап койдуңар. Ал таратып бүтүл элек. Экинчиден мына Ширшовдун балдарын алып келип 7 апрелдин алдында Максимдин өнөктөш 10 секунд. Таластын мэрин да караш керек эми ал
таркатып бүт элек да продуктыны. Алып барып туруп бир камап койдуңар. Анан экинчиде мына Дастан ишканасына 7 апрелчилерди революцияны мазактагансып, Ширшовдун адамын схемасын алып барып кайра койдуңар. Ушунда Рахмат, эске алабыз.